2021 жылдын 10 январына дайындалган Кыргыз Республикасынын президентинин мөөнөтүнөн мурда шайлоосуна даярдыкты Борбордук шайлоо комиссиясы конституциялык мыйзамдын жана кабыл алган календарлык иш план негизинде тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте уюштуруп жатат. Учурда шайлоого даярдык иштери жана мына жакында мыйзам кабыл алынды. Бүткүл элдик добуш берүүнү дагы референдумду дагы дайындоо боюнча мыйзам кабыл алынып, ал ишке киришти. Борбордук шайлоо комиссиясы референдумду өткөрүү боюнча дагы календарлык иш планды түзүп, аларды чыгымдардын сметасын иштеп чыгып бекитти. Эсиңиздерде болсо, 10 январга дайындалган президенттин шайлоосун даярдоо өткөрүү үчүн чыгымдардын сметасы 549 миллион өлчөмүндө бекитилген. Ал эми 10 январга дайындалган референдумга бүткүл элдик добуш берүүгө болсо, кечээ күнү Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын жыйынында 39 миллион 900 сом өлчөмүндө чыгымдардын сметасы эсептелип чыгып бекитилди. Ага ылайык тиешелүү банк мекемелери аркылуу Кыргыз Республикасынын өкмөтү каржы маселелерин чечип жатат. Биздин Борбордук шайлоо комиссиясынын сураганы боюнча, алардын талабы боюнча финансирование жүрүп жатат. Жалпысынан ушул президенттик шайлоону өткөрүүгө жана бүткүл элдик добуш берүүнү уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында жана сырт жакта 2473 добуш берүү участкалары уюшулду. Алардын ичинен 45-и чет өлкөлөрдө. Чет өлкөдө 45 шайлоо участкасы уюштурулган болсо, алардын 12-си Россия Федерациясында уюштурулду. Жакын күндөрү биз Россия Федерациясында дагы 3 шайлоо участкасын уюштурууну пландаштырып атабыз. Анткени Россия Федерациясынын Москва шаарында ушундай биздин жарандар, чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз, биздин мигранттарыбыз ушул биздин шайлоо өнөктүктөргө болгон, саясий компанияларга болгон кызыгуусунун аркасынан биз ушул кошумча шайлоо участкаларын уюштурууну пландаштырып жатабыз. Ошондо Москвада 4 болуп калабы? Москвада буга чейин 3, дагы 2 кошулса 5 шайлоо участкасы болот. Андан сырткары Түмен шаарында дагы 1 шайлоо участкасын уюштурууну түзүүнү пландаштырып жатабыз. Жалпысынан шайлоочулардын тизмесин тактоо иштери азыркы күндө кызуу жүрүп жатат. Эсиңиздерде болсо, 19 ноябрга карата шайлоочулардын алдын ала тизмелери түзүлүп, ар бир шайлоо тилкеге жайгаштырылган. Андан бери жарандардын активдүүлүгү эске алынып, ушул тиешелүү өзгөртүүлөр шайлоочунун адрестерин өзгөртүү боюнча же болбосо кайсы бир себеп менен шайлоочулардын маалыматтары так кирбей калган жерлерге ушундай тактоо иштери азыр шайлоо комиссиясы тарабынан жүргүзүлүп жатат. Бул процесс контролдук тизме түзгөнгө чейин жүргүзүлөт. Контролдук тизмени шайлоо комиссиялары тарабынан 19 декабрга карата ар бир шайлоо тилкесине контролдук тизмени жайгаштыруу жүзүгө ашырылат. Андан кийин шайлоону өткөрүү үчүн акыркы тизме даярдалып, ар бир участкалык шайлоо комиссиясына акыркы тизмелер жеткирилип берилет. Ал жерде мөөр басылган, номерланган ушул шайлоочулардын тизмеси жеткирилет. Бул шайлоо күнүнө 5 календарлык күн калганда ар бир шайлоо тилкеде ушул шайлоочулардын акыркы тизмелери даярдалып жеткирилет. Мындан башка дагы шайлоону даярдоо өткөрүүнүн мындай процессинде бир топ этаптарга бөлүнүп каралат. Мисалы, талапкерлерди жылдыруу, аларды талапкер катары каттоо процесстери. Азыркы күндө биздин ушул негизги мыйзамыбыз Конституциянын жана конституциялык мыйзамдын талаптарына ылайык өзүнүн мөөнөтүндө өткөрүп келатабыз. Мындай атап кетсек, өзүңүздөргө белгилүү болгондой 65 жаран президенттик кызмат орунга катышам деп өз ниеттерин билгизген. Алардын бирөөсү саясий партиялар аркылуу, калган 64-ü өзүн өзү көрсөтүү жолу менен чыгышты. Шайлоонун кийинки этаптары болгон каттоо этабына чейин тиешелүү 30 миңден кем эмес кол тамгаларды чогултуп, шайлоо күрөөсүн койгондугу жөнүндө документтерди алып келип, 20 талапкер Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды. 20 талапкердин берген документтерин Борбордук шайлоо комиссиясы изилдеп чыгып, 18 талапкерди талапкер катары
каттоону жүзөгө ашырды. Мына бүгүнкү күндөн баштап шайлоо алдындагы үгүт иштери ушул чоң бир этап бүгүнкү күндөн баштап башталды. Бул шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү дагы өзүнүн конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн эрежелерге ылайык жүргүзүлөт. Ага жараша анын жол жоболору, анын мөөнөтү өзүнчө мыйзамда каралган. Мисалы, жол жобосу боюнча талапкерлердин ишенимдүү адамдары тарабынан элдер менен жолугушуу, шайлоочулар менен жолугушуу иретинде же болбосо массалык маалымат каражаттары аркылуу, интернет басылмалары аркылуу кайрылууларды жасап, өздөрүнүн программасын айтып чыгуу менен коштолушу мүмкүн. Же болбосо мезгилдүү басылмалардан өзүнүн кайрылууларын, программасын басып чыгаруу. Же болбосо печатный продукцияны даярдап, аны элдин арасында таркатуу менен, атап айтсак, плакаттарды, билбордторду даярдап, жерлерде көрөнөктөрдү илүү, андан сырткары буклеттерди, ушундай плакаттарды даярдоо менен ушул үгүт материалдарын таркатуу менен дагы жүргүзсө болот. Вот вы сказали, что на референдум было сейчас предусматривается 39 миллионов сумм. Скажите, пожалуйста, вот в связи с проведением в один день или срочных президентских выборов, и референдума, сколько средств удалось сэкономить? Был какой-нибудь подсчет? Албетте, эгерде референдумду өзүнчө өткөзгөн убакта биз транспорттук чыгымдарга дагы, андан сырткары шайлоо комиссияларына сыйакы төлөөнү дагы биз кошумча жүргүзмөкпүз. Бир эле айда, мисалы, шайлоо комиссия бардык деңгээлдеги шайлоо комиссияларынын, тиешелүү операторлордун, автоматтык эсептегич урунанын операторлору, идентификация боюнча операторлорду кошуп алганда 37-38 миңге жакын биздин шайлоо комиссиянын мүчөлөрү жана операторлор шайлоону уюштурууга, аны өткөрүүгө тартылат. Аларга бир айлык сыйакынын эле өлчөмү 90 миллионго жакын болот. Биз азыр президенттик шайлоону жана референдумду бир күнгө дайындалышы бир топ чыгымдарды оптималдаштырууга алып келет. Ошон үчүн азыр биз ушул шайлоо бюллетендерин даярдоого, шайлоо комиссияларын окутууга жана маалыматтык жактан камсыздоого үчүн биз тиешелүү ушул биз айтып өткөн 39 миллион сом өлчөмүндө сметалардын чыгымдардын сметасын бекиттик. Бул тиешелүү биз үгүт материалдарын, ушул маалыматтык материалдарды референдумду өтө турган кайсы жолдор менен кандай кылып биз белгилешибиз керек, кандай шайлоочулардын тизмелери, референдумдун катышуучулардын тизмелери даярдалып илиш керек, ошого окшогон чыгымдарга ушул каражат бөлүнөт. А если бы отдельно проводили, сколько бы средств примерно понадобилось? Эгерде бир 2 ай эртерээк болгон болсо, анда бир 300 миллион тегерегинде биз акча каражатын жумшайт элек. Азыр мына бир күндө болгонуна жараша ушундай чыгымдар оптималдаштырылды деп айтсак толук болот. Вы сказали, что сейчас на сегодня зарегистрировано 18 кандидатов из 65 тех, кто намеревался участвовать в президентских выборах. Скажите, пожалуйста, вот были кандидаты, которые были не согласны с решением ЦИК об отказе регистрировать их. Сейчас были ли обращения с их стороны в суд и как реагирует ЦИК на такие высказывания? Туура айтасыз, талапкерлердин ушу кол тамгаларды туура эмес, мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды сактабастан, так сактабастан кол тамгаларды чогулткан бир талапкердинге Борбордук шайлоо комиссиясы каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алды. Аны Бишкек шаардык административдик сотуна доо арыз менен кайрылды. Бишкек шаардык административ соту ал доо арызды канааттандыруудан баш тартты. Анткени Борбордук шайлоо комиссиясы келтирген жүйөлөр ошол каттоодон баш тартуу боюнча негиз кылган мыйзамдын нормалары мындай анык деп айтсак болот. Биринчиден, эң негизги талап бул шайлоочулардын кол тамгасын чогултууда бул шайлоо фондунан жумшалыш керек. Атап айтсак, мисалы, ушул подписной листтерди эле, кол тамгаларды чогултуу листтерди даярдаганда эле, мисалы, кайсы бир жерден кагаздарды алат, кайсы бир типографиядан же болбосо башка бир жерден даярдоо иштери жүргүзүлөт. Ал келишим менен алдын ала төлөп гана жүргүзүлүш керек. Бул жерде талапкер айтат, ушундай мен кийин төлөйм деп ушундай келишим түзгөнбүз.
Биз фактически баягы мен мени даярдалган кол тамгалар үчүн бланктарды алгандан кийин төлөйм деп сүйлөшкөнбүз дейт. Бирок мыйзамда алдын ала төлөөнү жүргүзгөндөн кийин гана кол тамгалар чогултуш керек деп так конституциялык мыйзамдын талабы. Ошон үчүн биз Борбор шайлоо комиссиясы тиешелүү чечимди конституциялык мыйзамдын талаптарына ылайык кабыл алдык. Албетте ал талапкердин мындан ары сотко кайрылганга, Бишкек административдик соттун чечимине наразы болсо, анда кийинки инстанцияга кайрылышы мүмкүн. Скажите, пожалуйста, вот еще после были еще помимо Кубана Чуроева, до того, как ЦИК зарегистрировал кандидатов, были обращения относительно кризис-теста двух кандидатов. То есть то, что ЦИК не принял их справки, ну, были такие разговоры по ним. Айрым талапкерлер мыйзамга көрсөтүлгөн, мурда эсиңиздерде болсо, президенттикке талапкерлер атайын түзүлгөн комиссиянын алдында мамлекеттик тилди билүүсүнүн деңгээлин аныктаган комиссия бар эле. Комиссияга экзамен тапшырылчу эле. Жазуу жүрүндө, ооз эки жүрүндө ушундай экзамен тапшырылчу эле. 16-жылы, 17-жылы ушундай мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген өзгөртүүлөргө жараша мамлекеттик ишкана бар, кыргыз тест деген. Ошол кыргыз тесттин сертификатынын негизинде ортодон жогорку деңгээлде мамлекеттик тилди билет деген өзүнүн атайын сертификатынын негизинде мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошонун негизинде гана каттоого документтери кабыл алынат деген. Ошого жараша айрым кандидаттарга ошол документтерин кабыл алуудан Борбор шайлоо комиссиясы баш тартуу жөнүндө чечимдерди кабыл алган. Были ли какие-нибудь судебные другие процессы, в которых участвует ЦИК? Соттук териштирүүлөр бул шайлоо кампаниясында болуп турчу мындай бир табигый көрүнүш. Башка азыр президенттик шайлоону даярдоонун алкагында башка соттук териштирүү болгон жок. Бирок эми шайлоо процессинин катышуучулары тарабынан, байкоочулар тарабынан деле ушундай бир айрым бир сотко кайрылуучу бир иштер болуп калышы мүмкүн. Эми ал мыйзам ченемдүү көрүнүш. А вот после октябрьских событий был такой, после октябрьских событий был такой инцидент, когда в ЦИК пришли милиционеры и вызвали на допрос членов комиссии. Можете, пожалуйста, рассказать, как обстоят дела сейчас? Были ли повторные такие вызовы, да, в правоохранительные органы? Бизге жеткен маалыматка жараша башкы прокуратура ошол халатность боюнча иш козгоп, өндүрүштү. Ошол иш козгогондон кийин аны жүргүзүүнү, иликтөөнү ошол Ички иштер министрлигине тапшырган экен. Ошонун алкагында Ички иштер министрлигинин атайын башкармасы ошол Борбор шайлоо комиссиясына келип, Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн, жооптуу кызматкерлеринен ошол күбө катары допросторду жүргүзүп, сурак жүргүзүп, тиешелүү жоопторун алышты. Андан кийин мындай бир көрүнүштөр болгон жок. Күбө катары Борбор шайлоо комиссиясы коллегиалдуу орган катары өзүнүн көз карашын жана эми негизги козголгон иш ошол халатность боюнча болуп аткандан кийин ошо кайрылууларга, арыздаттанууларга көңүл бөлүнгөн эмес деген жүйө коюлган. Борбордук шайлоо комиссиясы өз убагында аймактык шайлоо комиссиялары, Борбор шайлоо комиссиясынын тиешелүү жумушчу топтору тарабынан арыздаттануулар кабыл алынып, эми мисалы админресурсту колдонуу боюнча же болбосо добуштарды сатып алуу фактылары боюнча шайлоо комиссиялары бул маселелерди кароого, аны аныктоого, аны далилдөөгө компетенттүү эмес. Ошон үчүн тиешелүү укук коргоо органдарына арыздаттануу кайрылууларды жөнөткөнбүз. Аларга өз убагында жооптор да келген эмес. Ошон үчүн бир кайсы бир реакция болуп, аларга чечим чыгара алган жок. Азыркы убакта бир топ Борбор шайлоо комиссиясы ошол укук коргоо органдарына жөнөткөн, мисалы Ички иштер министрлигинин, мамлекеттик коопсуздук комитетинин жана башкы прокуратурага жөнөтүлгөн бир топ запросторго жөнөткөн каттарыбызга жоопторду күтүп атабыз. Айрым жооптор келип атат, ал далилденбегендиги же болбосо ал жердеги кылмыштын составы жок экендигин билгизген, же болбосо соттук өндүрүшкө алынганын, ал жерде соттук териштирүүлөр болуп жаткандыгы жөнүндө
бизге ушундай маалыматтарды берип жатат. Ну, и раз мы разговаривали об октябрьских событиях, можно узнать вообще ваше мнение, ваше личное мнение, если ну вот были ряд высказываний со стороны депутатов тоже относительно вины Центральной избирательной комиссии в событиях, которые произошли 5-6 октября, и вообще вот по итогам выборов парламентских. Какое ваше мнение личное? Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону уюштурууда, өткөрүүдө ошол конституциялык мыйзамдын жана шайлоо комиссиялары жөнүндө мыйзамдардын алкагында анын талаптарын так аткаруу менен жүргүздүк деп айтсак болот. Бул жерде билесиздер, эми ал октябрда шайлоонун эртеси күнү болгон окуяда мисалы бир дагы бир шайлоо комиссиясынын кетирген күнөөлөрү боюнча мисалы талаптар же башка бир маселелер көтөрүлгөн эмес. Шайлоо комиссиялары тарабынан ал эми административ ресурстун же болбосо шайлоочулардын добуштарын сатып алуу боюнча маселелер көтөрүлдү. Андан сырткары форма 2 боюнча дагы ушундай кыянаттык менен пайдаланыш деген чын. Ал мындай жакшы норманы талапкерлер, саясий партиялар башкача максат менен пайдаланып кетти. Бул биздин ички тышкы мигранттар үчүн киргизилген норманы алар ошол сатып алуу же болбосо бирөөгө кызмат кылуу формасында ошол форма 2 боюнча арызды ушундай колдонуп кетти. Ошого жараша менин оюмча Борбордук шайлоо комиссиясы ушундай чыгып сураган толкундоолордун кайрылуусуна жараша мисалы ошол 6 октябрь күнү 12 саясий партиянын өкүлдөрү шайлоонун жыйынтыгына наразы болуп, азыркы айткан маселелерди административ ресурс, добуштарды сатып алуу жана форма 2-ни кыянаттык менен пайдаланган фактылар менен Борбор шайлоо комиссиясына кайрылышты. Борбор шайлоо комиссиясы ошол эле күнү тиешелүү чечим менен шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктарын жараксыз деп таануу жөнүндө чечим кабыл алды. Сейчас отменили форму 2. Есть ли какие-то прогнозы, сколько человек из-за отмены формы 2 лишатся права, избирательного права? Өз эгерде жанагыдай махинацияларды эсепке албасак, бир 200 миңдин тегерегинде биздин жарандарыбыз бул форма 2 менен ички тышкы миграцияда жүргөн жарандарыбыз колдонуп келген. Ошол биз ошол шайлоо дайындалган күндөн баштап эле массалык маалымат каражаттары аркылуу элдерге кайрылып келебиз. Ошол форма 2 жок. Анын ордуна ошол өзүңүздөр баягы катталган жерге, тизмеге киргенге, же болбосо фактически жашап аткан жерге өзүңүздөрдүн каттооңуздарды которуу жөнүндө кайрылууларды жасап келип атабыз. Эми мүмкүн айрым бир жарандар ушуга көңүл бөлбөй койгон, ушул өз убагында каттоосун жылдырып албаган жарандар ушундай конституциялык укугу, шайлоого болгон укугунан ажырашы мүмкүн. Ал эми бардык эле жарандар ошол убакытты сактап, бирок мына бүгүнкү күндөн баштап деле мына бир 15 күндүн тегерегинде убакыт бар. 29 декабрга чейин жарандар ошол каттоосун өзгөртүп алганга, мисалы биометрикалык ID карт паспортундагы чипти барып, калктык тейлөө борборлоруна барып өзгөртүп алыш керек. Же болбосо жаңы паспорт алганга деле азыр убакыт бар. Бул шайлоо үчүн эле эмес, бул башка мамлекеттик кызматтарды алуу үчүн дагы биздин жарандарга керек нерсе деп ойлойм. Получается, сейчас, я правильно понимаю, около 200 тысяч человек, есть угроза, что они не смогут проголосовать, если вовремя не поменяют прописку. Ошондой болушу мүмкүн. Мунун азыркы анын кичине азайышы мүмкүн болуш керек, себеби сиздерге дагы бардыгыбызга маалым болгондой, чет жакта жүргөн биздин жарандарыбыз азыр активдүү ушул биздин саясий кампанияларга катыша турганын билгизип, мына 17 жылкы президенттик шайлоодо 18 миң эле жараныбыз ушу чет өлкөдө тизмеге кирген болсо, мына парламенттик шайлоону өткөргөндө 4 октябрга дайындалган парламенттик шайлоого 32 миң шайлоочу катталып, катталганын билип, мындай өскөндүгүн айтсак болот. Дээрлик экесиге бүгүнкү күндө мына 36 миңге жакын шайлоочу биздин чет өлкөдө уюштурулган шайлоо участокторго келип
өзлөрүн тизмелерге катташты. Бул процесс азыр дагы мындай кызуу жүрүп атат. Мен жана белгилеп өткөндөй 29 декабрга чейин ушул биздин жарандар өзүнүн шайлоо дарегин өзгөртүп алганга, жана чет өлкөдөгү биздин жарандарыбыз болсо анда консулдук эсепке учетко алууну же болбосо тиешелүү арыз берип шайлоочулардын тизмесине киргенге мүмкүнчүлүгү бар. Сейчас, ну, и парламентские выборы, и досрочные президентские референдумы, они все проходят в условиях такой очень острой эпидемиологической ситуации. Как обстоят дела в этом плане? И будет ли отличаться подготовка именно именно вот к эпидситуации в этот раз? Будет ли отличаться от подготовки вот к парламентским выборам? Туура айтасыз, биринчи кезекте уюштуруу иштери боюнча мындай коомчулукта да көп мындай сөздөр болуп атат. Бул шайлоочулардын башы айланып калышы мүмкүн, 2 бюллетень берилип атса каяка деп. Бул эч бир кыйынчылыгы болбойт. Шайлоочулардын тизмелери 2 экземпляр менен түзүлөт. Бирөөсү шайлоочулардын президенттик шайлоону өткөрүү боюнча шайлоочулардын тизмеси болсо, экинчиси референдумдун катышуучулардын тизмеси болот. Анан берилүүчү идентификациядан өткөндөн кийин шайлоочуга 2 чек чыгарып берилет. Бирөөсүн президенттик шайлоо жөнүндө бюллетень алуу боюнча, экинчи чекти референдумдун катышуучу катары референдумдун бюллетенин алып. Алар өңү боюнча айырмаланып турат. Биз баягы формасын, текстин бекитип аткан мезгилде биз ушу башка өңдө мындай көгүш түстө жасайлы деген азыр келишим түзүп атабыз. Мындан сырткары ар бир шайлоо участкага 2ден автоматтык эсептегич урналар болот. Ал бири президенттик шайлоонун бюллетенин кабыл алуучу урна болсо, экинчиси референдумдун катышуусунун бюллетенин кабыл алуучу урна болот. Аларга тиешелүү окуулардан өткөзүлүп, азыркы убакта биздин операторлор даярдалып, шайлоо комиссиянын мүчөлөрү даярдыктарды көрүп атат. Ал эми эпидемиологиялык кырдаалдын мындай татаал экендигин эске алып, Саламаттык сактоо министрлиги менен республикада түзүлгөн штаб менен биргеликте Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо процессинин ар бир этабын өзүнчө мындай бир алгоритмдерин иштеп чыкканбыз. Мына шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүдө, добуш берүү мезгилинде дагы ошол тиешелүү жолугушууларды уюштурууда талапкерлердин штабтары жолугушуулардын элдердин ушундай баягы өздүк саламаттыгын сактоо боюнча чараларды көрсө, мисалы жеке коргоочу каражаттар менен камсыздоо иштери. Ал эми шайлоо күндөрү болгон болсо, анда Борбордук шайлоо комиссиясы азыркы кезде тиешелүү маскалар менен, перчаткалар менен камсыз кылып, тиешелүү антисептиктер менен бүт шайлоо участкаларын камсыз кылабыз. Ар бир келген шайлоочуга добуш берүү бөлмөсүнө келгенде ошол дене табынын температурасы өлчөнүп, анан киргизүүгө уруксат берилет. Ушул жанагы маска, перчаткалардын колдоосу менен. Анан сырткары ар бир биздин технологиялык жабдыктар бар. Мисалы идентификация өткөрүү боюнча автоматтык эсептегич урналарды. Ошолорду колдонгондон кийин ар бир шайлоочунун колдору тиешелүү обработкадан өткөзүлүп, спирт камтылган салфеткалар менен камсыз болот. Ар бир шайлоочу мындай бир жөнөкөй келип, мындай өзүнүн жеке ден соолугу боюнча дагы ушундай азыр алгоритмдер иштелип чыгып, биз ушундай рисктерди, тобокелчиликтерди жокко чыгарганга биз тиешелүү органдар менен, өзүн өзү башкаруу органдары, медициналык мекемелер менен биргеликте иш жүргүзүп атабыз. Биз практика көрсөткөндөй, мына октябрь айына дайындалган шайлоодо дагы мындай бир дагы мындай инцидент болуп, бирдеме болгон жок. Кудайга шүгүр, менин оюмча бул саясий кампаниянын дагы анан экөө бир өтүп атканы дагы, мисалы, эгерде кийин 1 айдан кийин, 2 айдан кийин өткөрсө, биз кайра шайлоочуларды мындай бир массовый мындай скоплениеге алып барышыбыз мүмкүн эле. Же болбосо шайлоо участоктарын алып келип, биз дагы бир тобокелчиликтерге, рисктерге барышыбыз мүмкүн эле да. Эгерде азыр экөө бир өтүп атканда, бир келип, 2 бюллетень алып, 2 өзүнүн эрк билдирүүсүн билдирип кеткенге биздин референдумдун катышуучуларына жана шайлоочуларга мүмкүнчүлүк болот.
Вот на парламентских выборах была такая норма, что если у человека высокая температура, он отправлялся домой, и после 6 он приходил, чтобы проголосовать, когда мало людей. Вообще, насколько эффективно реализовывалась эта программа? Биз эми баягы шайлоочулардын укугун камсыз кылуу максатында ушундай биз саламаттык сактоо министрлиги менен ушундай алгоритмди иштеп чыктык элек. Бирок бир дагы ошол биздин республиканын аймагында уюштурулган шайлоо добуш берүү тилкелеринде бир дагы мындай случай болгон жок. Биздин жарандар ушундай туура түшүнүү менен, эгерде дене табы температурасы көтөрүлүп аткан болсо, же болбосо өзүнүн ушундай бир кооптонууну, күмөн саноо болгон болсо, алар мындай түшүнүү менен добуш берүү участоктарына келген жок. Вот сегодня старт агитационной кампании кандидата в президенты. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела вот внешней агитации. Например, очень многие кандидаты используют, например, интернет-ресурсы. И, например, тот же Facebook, Google, да, то есть это, можно сказать, внешние такие платформы, на которые вы, наверное, не сможете прямо воздействовать на них, как, например, на СМИ. Как работаете в этом плане? Туура айтасыз, биз ошол мурда интернет изданиялардагы борбор шайлоо комиссиясы же шайлоо комиссиялары көзөмөлгө албайт эле. Жакында киргизилген мыйзамга ылайык интернет басылмалар, алар ошол биздин конституциялык мыйзамдын негизинде көзөмөлгө алынып, аларга тиешелүү чаралар көрүлүп, аларга тиешелүү шарттар түзүлдү. Ал эми социалдык тармактарда чын эле сиз белгилегендей, аларга көрүлүүчү чаралар жок, аларды тез келгенге контролдогонго дагы физикалык дагы техникалык дагы мүмкүнчүлүктөр аз. Ошон үчүн бир гана ошол агитационный периодда үгүт мезгилинде ошол социалдык тармактар аркылуу өзүнүн үгүт кампаниясын жүргүзгөн талапкерлер ошол шайлоо фондунан акы төлөш керек. Эгерде бул акы төлөнбөй кетип калган материалдар болгон болсо, аны мисалы социалдык тармактардан деле, мисалы Facebook менен башка бир тармактар менен аны контролдоп алса болот. Аны тиешелүү ким тарабынан болду, ким жайгаштырды, аны бир чара көрсө. Бирок ошол талапкерлердин штабы ошол социалдык тармактар аркылуу жүргүзүлүп аткан ушундай материалдарына дагы фонддон акча которуп, төлөөнү жүргүзүп, анан кийин ушул тиешелүү иш-чараны аткарса, бул максатка ылайыктуу болот. Например, допустим, все мы знаем, как прошли выборы в Америке, это вообще, наверное, нельзя сравнивать, но все же, например, они использовали Инстаграм, вообще все социальные сети, в том числе Google, да, когда человек просто открывает другие сайты, и вот выходит реклама такая скрытая. И как-то можно ли как-то с ними сотрудничать, ЦИК? Аны далилдөө өтө кыйын. Далилдөө өтө кыйын. Ошон үчүн эми биз ошол биздин талапкерлердин жана биздин ошол талапкерлердин штабтарынын ошол биздин улуттук мыйзамдардын талаптарын так аткарууга чакырабыз. Эми андан башка биз аларды тескеп, мындай бир чара көрүүгө биздин азыр техникалык да мүмкүнчүлүктөрүбүз мындай бир чектелүү. И вопрос вот относительно тоже досрочных выборов. Сколько процентов должен набрать вот пункт против всех, чтобы провести второй тур? Эгерде талапкерлердин бардыгынан көп алып калса, бардыгына каршы деген, анда бул шайлоо башынан башталат. Ал эми эгерде жалпы шайлоого келген шайлоочулардын көбүрөөк добушун алган, биринчи турда эле добушун алган талапкер шайланды деп эсептелет. Мисалы 2 миллион шайлоочу шайлоого келип катышса, 1 миллион бирден көбүрөөк добуш алган талапкер биринчи турда эле шайланды деп эсептелет. Эгерде 1 миллион бирде, мисалы 2 миллион шайлоочу келсе, шайлоого катышса, 1 миллион бир добушка жетпей калган болсо, эч бир талапкер, анда шайлоонун экинчи туру өткөрүлөт. Ал экинчи турга көбүрөөк, башкаларга салыштырганда көбүрөөк добуш алган 2 талапкер боюнча шайлоонун экинчи туру дайындалат. А если, например, вот один кандидат набрал выше, очень такой довольно высокий балл, и на втором месте пункт против всех, например, такая ситуация? Кийинки талапкер, андан кийинки талапкерге экинчи турга кое берилет.
Эгерде кайсы бир себеп менен мисалы эки талапкерди экинчи турга кое бергенден кийин бир талапкер эгерде чыгып кеткен болсо, кайсы бир себеп менен чыгып кеткен же болбосо шайлоо комиссиясы чыгарып салган болсо, анда кийинки 3-чү орунда турган талапкер экинчи болуп альтернативный шайлоо өтөт. То есть в любом случае, если один набирает выше, чем против всех, то выборы все равно состоялись. Да. Баягы кийинки талапкерден, ошо биринчи талапкерден кийинки экинчи орун десек болот, кийинки көбүрөөк добуш алган талапкер боюнча экинчи шайлоонун экинчи туру өткөрүлөт. Раз мы заговорили о втором туре, вообще предусмотрены ли средства на второй тур? Ооба, ал боюнча дагы 138 миллион өлчөмүндө чыгымдардын сметасы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө берилген. Бул боюнча дагы Борбор шайлоо комиссиясы Конституцияда көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө тиешелүү, эгерде ушундай ситуация болуп калган болсо, аларга дагы календарлык иш планыбыздын, өзүбүздүн шайлоону даярдоо өткөрүүнүн алкагында иштерди уюштурабыз. Скажите, пожалуйста, теперь про референдум. Референдумду дайындоо боюнча да мыйзам кабыл алынды, ага ылайык. Мыйзам жарыяланган күндөн баштап демилгелүү топтор түзүлүшү мүмкүн. Буга каршы, макул болгон топтор. Же болбосо биз азыркы биздин дайындалган референдумга жараша альтернативный вариант сунуш болуп атпайбы? Кыргыз Республикасында башкаруунун кайсы формасын тандап аласыз деп, президенттикпи же парламенттикпи деген. Ошол ар бир позиция үчүн өзүнчө демилгелүү топтор түзүлүшү мүмкүн. Демилгелүү топ түзүлүп, ошол өзүнүн тизмелери менен ушундай мисалы 20 кишиби, 100 кишиби, 10 кишибиден турган демилгелүү топ түзүлүп, Борбор шайлоо комиссиясына тиешелүү документтер менен кайрылат. Анан демилгелүү топту расмий Борбор шайлоо комиссиясы каттайт. Каттагандан кийин алар референдум боюнча агитация, үгүт иштерин жүргүзгөнгө алар укук алат. Алар үчүн дагы мисалы макул каршы топко же болбосо кайсы бир позицияны колдогон же каршы болгон топтор үчүн мамлекеттик телерадио компанияларынан жана печатный изданиялардан, интернет басылмалардан мамлекеттик тиешелүү эфирдик убаттар, печатный площадьтар бөлүп берилет. Вот вы сказали за и против, то есть могут быть инициативные группы, которые поддерживают референдум и которые против референдума и будут призывать не участвовать в референдуме. Да. Например, у нас два варианта, альтернативных вариантов предлагается законом. Например, президентскую и парламентскую. Да? Против каждой позиции будет избирательном бюллетене пустой квадрат размещаться. И против всех позиций, это по закону, будет определяться. И вот 3 позиции у нас будет назначенным на референдуме, 3 позиции будут в форме текста бюллетеня. Расскажите, вот вы сегодня сказали, что для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, необходимо участие 30% избирателей, всех избирателей. Да. Если избирательный порог не будет пройден, если не пройдут 30%, что будет тогда? Тогда референдум будет считаться несостоявшимся. И если не захотели, в таком случае признается, люди не захотели. Нет. Просто несостоявшимися. И еще тоже, допустим, все-таки 30% пришли голосовать на референдуме. И если вот между двумя этими главными позициями, например, за парламентскую, за президентскую, какой разрыв между ними должен быть, чтобы один из них прошел? То есть, допустим, 50/50, допустим, такую ситуацию. Шайлоочулардын канча референдум катышуучулардын жалпы келгенинен 30%дан көп болсо, референдум өттү деп эсептелет. Ошол келген референдум катышуучуларынан көбүрөгүн добуш алган, жарымынан көбүрөгүн да. Мисалы, айталы дагы эле 2 миллион референдум катышуучусу келип катышты. Айталы, бул жарымдан көбү болуп эсептелет. Референдум состоялся дейбиз. Андан кийин ушул 2 миллиондун 1 миллион бирден көбүрөөк добушун алган позиция утту деп эсептелет. Получается, если 51% уже считается... 50 плюс 1 голос. 51%. 51% емес, 50% плюс 1 голос. Ой, даже так? Да.
Например, ровно 2 миллион келсе, 1 миллион 1 добуш алса, бұл шайланды деп есептеледі дағы шайлоуда, референдумда ошол чечим кабыл алынды деп есептелет.